Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Ленин району тургундары. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар. Мен Эмилов Темир Аттокурович Ленин районундагы кезектиш шайлоого аттанып өз кандидатурамды коюп жатам. Бүгүн мен сиздерге куруу убадаларды бергим жок. Андан көрө мен сиздерге кандай адам депутат болот, ошол жөнүндө кыскача айтып берейин. Бир гана элдин элегинен өткөн бул Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары. Ошолор гана элдин алдына келип, отчет берип, өз кылган иштери боюнча отчетторун беришет. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, келе жаткан 28 майдагы боло турган шайлоодо сиздер туура тандоо жүргүзөт деп мен чын жүрөгүмдөн ишенемин. Акчаларын берген депутаттарга, кандидаттарга алдамаңыздар. Ал кандидаттар ошол сиз берген алган акча күнү гана сиздерди унутат. Экинчи кайра сиздердин алдыңыздарга кайра келишпейт. Мен болсо бул ушул Ленин районунун патриоту, ушул Ленин районунун тургуну болуп, 32 жылдан бери Ленин районунун территориясында жашайм. 10 жылдан ушул убакыт мен Ленин районунун территориясында Ленин райондук администрацияда жетекчи орун кызматтарда иштедим. Менден башка 30 кандидаттын ичинен бирөөсү дагы Ленин районунун мендей так биле албайт. Мен ар бир көчөнү, ар бир көчө башчыны, кадагатта жашоочулардын көпчүлүгүн такай билем. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, келе жаткан шайлоодо өзүңөр туура тандоо кылып, ким таттыктуу, кандай эмгек кылган, кандай анын позициясы бар, канча жылдан бери эмгек кылып, өз районуна эмне иш кылгандарына баа берет деп мен чын жүрөгүмдөн ишенем. Колдон келбес жумуш жок, ынтымак болуп, баарыбыз бир болсок, биз Бишкек шаарыбызды гүлдөтүп, Борбордук Азиянын көрүнүктүү шаарына айлантканга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле Астана, ошол эле Ташкент, ошол эле Душанбе жана Ашхабад сыяктуу биз Бишкек шаарын өнүктүрүп, туристтер келчү Меккеге айланганга чоң мүмкүнчүлүк бар. Анын үчүн биз Бишкек өнүктүрүү фондун түзүп, ошол Бишкек өнүктүрүү фонду боюнча Бишкек шаарын гүлдөтүүгө, анын жашоочуларын жакшы жашоого алып келүүгө, балдарын, окуучуларын, мектепке жашы жете элек балдардын бардыгын ошол мектеп менен, бала бакча менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы бар. Биз шу шайлоого катышып аткан 30 кандидаттын ичинен мен өзгөчө мын деп айта алам. Анткени ушул жердин патриотумун, ушул жерде 30 жылдан ашык жашадым, ушул жерде 10 жылга жакын эмгек кылдым. Ленин районунун ар бир көчөсүн, ар бир жашоочусун, ар бир квартал башчыларын, МТУнун жетекчилерине чейин бардыгын билем. Бишкек шаарынан шайланган депутат Кыргыз Республикасынын өкмөтүн жана Бишкек шаарынын мэрин иштерин контролдоого, аларды көзөмөлдөөгө, тапкан, түшкөн каражаттардын бардыгын туура колдонууга өз үлүстөрүн кошот. Ошондуктан Ленин району тургундары, сиздер келе жаткан шайлоодо туура, так, даана тандоо кылыңыздар. Бириксек баары колдон келет. Колдон келбес жумуш жок. Менин фамилиям Эмилов Темир. Бюллетендеги номерим номер 8. Добрый вечер, дорогие избиратели Ленинского района. 28 мая состоится выборы депутата Жогорку кеңеши Кыргызской республики по Ленинскому району. Я кандидат по данному округу Эмилов Темир Аттокурович. Я не хочу сегодня дать вам пустые обещания. Мои программы, все доходит через мои агитационные материалы. Я сегодня хочу вам рассказать, какой должен быть ваш депутат. Он должен быть патриотом своего города. Он должен быть истинным, честным и принципиальным в решении любых вопросов. Поэтому, дорогие мои избиратели, я вас приглашаю 28 мая прийти
на избирательные участки, проголосовать за номер 8, за Эмилова Темира Аттыкуровича, который работал 10 лет почти в Ленинской районной администрации заместителем главы района по жилищно-коммунальному хозяйству, который он курировал. Он знает все улицы. Поэтому у меня программа будет только ваши запросы, только ваши наказы. Поэтому я вас приглашаю 28 мая прийти на избирательные участки, проголосовать за достойного кандидата, вашего сына, патриота нашего города. В бюллетене мой номер 8, Эмилов Темир Аттыкурович. Невозможного мало.